Жолго копоюп тур. Третьим рядом. Раз, два, три. Третьим рядом. Мол жерден машиналар өтө албай турат. О, пробка. Үчүнчү катар менен коесуңарбы? Сәл баш иштетпейсиңерби? Машиналар өтө албай атат. Канча машина турат аркасында. Ушундай болобу? Бул биз качан оңолобуз, туугандар? Өкмөт ондай дейбиз, Жапаров ондай, Ташиев мындай, Мадумаров ондай дейт. Өзүбүз мына бир катар, эки катар, үчүнчү катар машинаны коюп алып, мына ушунча адамды өтө албай турат. Кичине машиналар эптеп өтүп атат, чоңдор мында кыйналып. Мисалы, муну машинаны ээси ойлонбой мындай коюп койсо кандай болот деп. Башкаларга ыңгайсыздык жаратпаймынбы? Азыр эми коюп кетти да, базарга кирип кетсе керек. Базарга кирип кетсе керек, өзүнүн соодасын кылып, же телефондун номери жок. Мына канча машинаны көрүп атасың, канча машина өтө албай турду азыр. Достор, бирөөдөн бир нерсе талап кылаардан мурун өзүбүз кылып аткан иштерибизди мына карап, туура кылып атамбы? Ушундай машинаны ушундай койсом, же мындай огородду мындай кылып койсом, же үйдү мындай курсам, же сел агып аткан арыкты үстүдөн үй салып алсам, же имарат салып алсам туура болобу? Элге зыяны тийбейби деп ойлонсок кандай болот? Не дейсиңер, достор? Мына машина өтө албай атат. Болбосо чоң жолдорду бири болчу. Болуптур, могул жерде эки катар парковка болгон. Бул жерде учурашып атат. Кара, машинаны октотуп алып учурашып атат. Урматтуу достор, азыр тартылып силер көргөн машина тууралуу айтып кетсем, азыр 15 метр берака бассам, стоянчик ошо шопурду колдон тартып атат. Жүр, алып кой машинаны, машина жолду тосуп турат десе, турбайсызбы дейт. Келип туруп, дос, машина сеники десем, меники дейт. Алып койбойсуң бу машинаны, ошончо адамга ыңгайсыздык жаратып атат машинаң. Ушунча элге жолду тосуп койдуң, үчүнчү катар менен парковка кылып алыпсың десем, ака мен клиент алып атам. Клиент алып атсаң, машинаңы башка жерге коюп ала бер десең, мен бир эле адам алыш керекмин деп турат. Карагыла, ошончо адамды күтүрүп коюп, бир клиент алыш керекмин деп кене иштекени бегам турат жанагы жердечи. Таң калыштуу.